Ашып ташыган дүнүйө деле жок, күтүрөгөн мал деле жок. А бирок ар качан чарасында каймактаган сүтү, айраны, атама согуш ардагери катары өкмөт берген каймак майды сызгырып койгон сары майы, чөбөгөсү, ундун арасына салып сүрсүтүп койгон согумдун эти, сызык, жумуртка, кышкысын бозо, жайкысын жарма максым өксүбөйт эле. Ошонун баары бизге, балдарына эмей кимге болсун. Берекеси ашып ташыган Кутманым. Мына ушуларды ойлоп отуруп, азыркы учурда үй бүлөбүздү, балдарыбызды ач калтырбай, ырыскыны арттырып туруу ар бир аял затынын сарамжалдыгынан дегим келет. Эң башкысы таза ниет, топук, сабыр дегим келет. Кыргыздын айымдары келинидей берекелүүлүгүңөрдү көрсөтүп, үй бүлөңөрдү, балдарыңарды мээримге, сүйүүгө, акылгөйлүккө, сабырдуулукка туюнткула. Жакшылыктан күдөр үзбөгүлө, баарынан шектенүү, паника, баш аламандык жаман. Кудайым бул күндөрдү да татыктуу басып өткөнгө күч берсин. Балдарыбыз аман болсун деген жакшынакай пост менен берүүнү баштагым келип турат да. Бул дагы бир апанын ушул кыйынчылык учурда, коронавирус илдети каптап турган учурда жазган пост экен. Бөлүшө кетким келди. Ар бир үй бүлөдө ушул апа биринчи орунда, балдар үчүн апа биринчи орунда турат эмеспи? Улайым апаларыбыз ар дайым бар болсун, апаларыбыз дайыма ден соолукта болсун. Ушул апа менен баланын ортосундагы ушу сансыз көп көйгөйлөр бар. Ошолордун бирин бүгүн биз дагы сөз кылганы турабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, ардактуу угармандар. Биз дагы бир жолу гаджеттер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Көптөгөн педагогдор, психологдор, врачтар ушул планшетти колдонуу, смартфондорду колдонуу баланын азыркы учурдагы балдардын баягы интеллектин өсүшүнө, майда моторикасынын, логикасынын, баягы мейкиндикти ориентация алуусунун, же болбосо ушул чет тилдери менен байланышу, чет тилдерин өздөштүрүү мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртат деп эсептешет экен. Бирок ошол эле учурда ушул мунун зыяны тийген учурлар дагы көп болуп атат. Азыркы учурда балдар гаджеттерге көз каранды болуп калган учурлар, көз карандылыкка алып келип жатат да гаджеттер. Мына ушул маселе тууралуу бүгүн сөз кылалы. Эмесе кезексизде Зүлфия эже ушул психолог катары апаларга айта турган кеңештериңизди ортого салсаңыз болот. Чоң рахмат. Айселе бүгүнкү күндө көрүп эле жүрбөйлүбү, видеолордон болобу, жиберип калышат го бүгүнкү күндө. Мынтип тили чыга элек балдарды карасаң эле смартфон дейбизби, уюлдук телефон дейбизби, колуна кармап алып, анан колунан алып койсоң чырылдап ыйлашат да, кайра колуна берип койсоң сүйүнүп, мынтип колдору менен отуруп калышат. Анан өкүнүчтүүсү, кайда барбасак дагы кичинекей балдар сотканы тигиле карап отурганына да күбө болуп калдык. Анан бирок кичинекей эле балдар эмес, чоң эле адамдар деле билинбей көз каранды болуп калабыз. Эртең менен турганда карап көрсөк, 80% адамдар ойгонор замат 15 мүнөттүн ичинде мобилдик телефон кармашат дагы. Анан эртең мененки тамакты ичип жатып, колубуз өзү эле соткага тартылат дагы. Анан кандайдыр бир жаңылык көрөбүз, же болбосо бир аба ырайын карайбыз. Анан жумушка же мектепке кетип бара жатып, социалдык сеттерге да кирип карайбыз, же болбосо музыка угабыз. Офистен болсо бир электрондук почтабызды карайбыз, мессенджерлерди карайбыз. Анан үйгө кечинде келгенде болсо видео көрөбүз, же болбосо кандайдыр бир кино тасма көрөбүз. Ошентип атып кечинде будильникти, мындайча айтканда ойготкуч саатты деп айтсак болот го. Ошо ойготкуч саатты коюп, анан өчүрүп, анан жатканда гана биздин манжаларыбыз, колдорубуз бир аз сенсордон эс алат экен да. Анан биз санариптик көз карандылык дооруна кирдик деп айтсак болот. Анан азыр болсо Айсел, мен биз эле ушул темада сүйлөй бербестен угармандарга дагы суроо бергим келип кетти да. Угармандарга мындай бир суроо узаткым келип атат. Сиз бүгүнкү күндө канча убактыңызды уюлдук телефонго коротосуз? Же болбосо кантип көз каранды болбогонго аракет кыласыз? Же болбосо эгерде балдарыңыз болсо, анда кантип балдарыңызды контролдойсуз? Биз менен тажрыйбаңыз болсо бөлүшүп кетсеңиз, биз кубанычта болобуз жана күтөбүз. Ардактуу угармандар, ушул суроолорго жооп берүүнү каалаган угармандар болсо, өздөрүнүн ушул көйгөйгө байланыштуу, же болбосо ушул маселеге байланыштуу пикирин айткысы келген угармандар ушу WhatsApp номерибизге жаза берсеңиздер болот. 0705 53 16 64 сандары сиздер үчүн кызмат кылмакчы. Биз күтүп атабыз. Негизи биз ушул угарман апаларыбыз балдары менен биргеликте ушул маселени кандай баштарынан өткөрүп жаткандыгы жөнүндөгү ойду да билгибиз келет. Ошого жараша сунуштар болот дегендей. Андыктан биз менен байланышка чыга бериңиздер.
Биз болсо телефондун ушул уюлдук телефондун мындайча айтканда смартфон болобу, компьютер болобу, планшет болобу, айфон, айпад айта берсең көп, айта бересиң. Эми ушул уюлдук телефондун пайдасы жана зыяндуулугу жөнүндө азыр сөз кылабыз. Анан биринчи пайдалуу жагын карап көрбөйлүбү? Пайдалуу жагын карап көрсөк, азыр мынтип карасаң микросхемасы бар кичинекей эле могу коробкада биздин туугандарыбыз менен болобу, жолдош жоролорубуз менен болобу мамилебиз ушул жакта жайгашкан. Карасаң кредитный карта ушул жакта, акчабыз, кошелегубуз, деги эле дүкөнгө баруу дагы ушул жакта болуп калды. Дүкөнгө барып отурбай эле ушул жактан эле бир нерсе сатып алсаң болот дегендей. Анан кичинекей балдарга эмне пайдасы бар? Карап көрсөк, үйрөнө турган программалар өтө көп. Баланын логика жактан өрчүтө турган оюндар бар. Бала ал жерден өз алдынчалыкка үйрөнө алат, мындайча айтканда электрондук дневник менен колдонгонду үйрөнөт, сабак окуйт, ал жерден спорт менен машыктыруучу көп машыгууну аткарса болот, бий, ыр дейбизби, көп нерсени алып үйрөнсө болот бул уюлдук мобилдик телефондон. Бирок көпкө чейин сотканы колдонгондо кандай зыян алып келерине дагы унутпашыбыз керек экен да. Балдар телефондон көз каранды болуп калуу дагы коркунучу бар экен. Анан балдардын соткага көз каранды болуп калганы биз карап көрсөк ата энеден башталат. Көп учурда уюлдук телефон ата эненин ордуна болуп калат. Мындайча айтканда, орусча айтканда заменяет родителей деп коет го, ата эненин ордуна болуп калат. Ата эне кичинекей баласына мобилдик телефонду карматат дагы, анан бир аз жумуштарымды бүтүрүп ала коеюн деп туруп карматат бир азга. Бирок ошол бир аз эле убакыт жетиштүү. Бала ошол бир аз эле убакытта ошо мобилдик телефонго көнөт дагы, анан кайра соткадан кайра чыгара албай кыйналышат ата эне. Уюлдук телефондор эмнеси менен зыян деген суроо туулат. Эгерде карап көрсөк, анда уюлдук телефондор мындайча айтканда радио толкундарын чыгарат экен да. Ал радио толкундары биздин денебиздеги тканьдар мындайча айтканда кабыл алат да, соруп алат. Бирок уюлдук телефондон чыккан нурлар аз эле өлчөмдө болот. Аны биздин денебиз көтөрө ала тургандай радиацияны бөлүп чыгарат. Бирок эгерде ошол уюлдук телефонду биз көп убакыт колдонсок, анда биздин мээдеги тканьдар ысып, анан мээде шишик пайда болуп калышы мүмкүн. Бүгүн көп эле онкологиялык мээсинде шишик бар экен дегендерди угуп калатабыз. Өкүнүчтүүсү бул дагы ошол көп колдонгондо, өзгөчө көп сүйлөшкөндө, 2 сааттан ашык сүйлөшкөндө дагы көбүнчө ошондой мээде шишиктер пайда болот экен. Анан эми чоң адам менен кичинекей адамдын башын салыштырып көрсөк, шаар сыяктуу элестетип көрсөк, албетте кичинекей баланын башынын өлчөмү кичирээк болот. Ал эми смартфондон чыккан нурдун радиациясы болсо бирдей тиет да. Демек кичинекей балага чоң адамга караганда ошо радиациянын дозасы чоңураак болот да, чоңураак тиет. Анан окумуштуулар 2018-жылы 11.000 баланы изилдешип, 7 сааттан ашык сотка кармаган балдардын мээ кабыгын эрте жукарып кеткенин байкашкан да, айтышкан. Анан беш сезим үчүн жооп берген дагы маалыматты иштете турган мээнин сырткы бөлүгү дагы өзгөрүп кеткенин байкашкан. Кичинекей балдардын мээси азыр өнүгүп, өрчүп жаткан процесс болот эмеспи? Психологдор болсо баланын жашоосундагы алгачкы 3 жылында өнүгүүнүн маанилүү мезгили деп аташат. Бала деген реалдуу жашоодон мындайча айтканда маалыматтарды алыш керек, ата энеси менен болгон мамилесин көрүп, же болбосо мындай баарлашуу болуш керек балада. Ошол маалыматтарды көрүп, ошол маалыматтардан улам баланын мээсиндеги нерв жолдору түзүлүш керек. Мындайча айтканда нейрондук байланыштар мындай бекемделиши керек да. Анан ошол аркылуу күчтүү мээ жаралышы керек болчу да. Бирок кичинекей бала экрандан же болбосо экрандын алдында көп отурса, 7 сааттан ашык отурса, экрандан келген сигналдар ошо мээнин нормалдуу өрчүшүнө тоскоол болот экен дагы. Анан эмне үчүн деген суроо берсек, анда карап көрсөк, экрандан маалыматтар бат-баттан алмашып турат. Анан гаджеттерден дейбизби, телевизордон деле дейбизби, компьютерден бир мультик көрүп атса эле, мындай карап көрсөң ачык түстө болот. Ошол ачык түстөр баланы өзүнө тартып турат да. Баланы өзүнө тартат. Анан бир маалыматты бала өздөштүрө электе эле экинчи маалымат кетет.
Мисалы үчүн карап көрсөк эле ошол эле мультикти бир кичинекей кыз ыйлап атып эле бир аздан кийин бир карышкырды көрсөтүп эле бир башка маалыматка өтүп кетет дагы, а баланын мээси бир маалыматты өздөштүрө электе эле экинчи маалымат кеткенде ошондо бала маалыматты сиңире электе эле аябай кыйналат дагы, анан кыжырданууга алып келет бул нерсе. Ошол нерсе мээнин нормалдуу өрчүшүнө тоскоол болот. Ал эми көп убакыт экранды карап отурган бала телефонду болобу, компьютерди болобу, телевизорду болобу көздөрү да кургап кетет экен. Анткени бала дайыма эле экранды тиктеп отурганда мындай бала деген бат-баттан мынтип көзүн ирмеп туруш керек экен да, а бирок жанагы аябай кызыгып кеткенде, экранда көрүп аткан нерсесине кызыгып кеткенде көздөрүн да көп ирмебей калгандыктан көзү кургап кетет экен дагы. Көзүнүн ичиндеги мындай кум жүргөндөй болуп өйкөп баштайт. Ошондо бала көзүн эмне кылат, укалай баштайт, ушалай баштайт колун. Бул болсо көзүн ушалай бергендиктен бул конъюнктивитке алып келет. Баланын мындайча айтканда көзүнө дагы көйгөй алып келет. Сөзүңүзгө аралашып ушул жерден бир жакында биз ошол көз айнек жасаган бир корей дарыгер менен маектешип калдык да. Анан ал айтат, Кыргызстанда ушул көз дарылоо өтө мындай көз дарылоого, көздүн ооруларына мындай көп көңүл бурулбайт экен. Көз айнек маселеси дагы мындай башкача каралат экен. Бизде бар эмеспи, көз айнек тагынып калса аны төрт көз деп ат коюп, шылдыңдап, айрыкча мектептеги балдарга очкарик деп ар кандай сөздөрдү айтат. Бирок ушундай экен силерде, бирок бир 10-20 жылдын аралыгында азыркы балдар, азыркы силердин балдарыңар жаш муун болуп ушул калган кезде сөзсүз түрдө дээрлик 90% очки тагынып калышат деп айтып атат да. Ошондуктан силер алдын ала даярданышыңар керек бул нерсеге. Көз дарылоочу баягы ооруканаларыңар болушу керек. Көз дарыгерлери көбүрөөк, адистер окуп тарбияланышы керек. Анан очки, көз айнектерди жасоо боюнча дагы бул силерде баягы оптикалар ачылыш керек, мекемелер ачылыш керек. Ушул нерсеге өзгөчө көңүл бурбасаңар, силерде бул зарылчылык пайда болуп калат деди да. Жакын карада 10-20 жылдын аралыгында силерде зарылчылык болот. Балдарыңар көз айнексиз жүрө албай калат. Анан баягы очкарик деп айтып шылдыңдап жүргөн нерсе өзү мындай зарылчылык болот дейт да. Баары бир тагынышка туура келет. Ошондуктан бул нерсеге көңүл буруш керек деп айтты да. Сиздин жанагы көзгө зыян келип баштайт дегениңизден улам айтып жатканым. Анткени бул техника өнүккөндүктөн баардыгы себеби баардыгы азыр ушул компьютер менен уюлдук телефондор менен балдарыңардын баарысына өтө көп убакыт берет экенсиңер деп айтып атат да. Ушундан көрөк башка нерсеге алаксатсаңар жакшы болмок. Бирок баягы сиз жогоруда белгилей кетпедиңизби, баягы балдар ата энеге жолтоо болбой, энеге жолтоо болбой ары тынч отуруп туруш үчүн берип коет экенсиңер, бирок мунун акыры ошого алып келет. Силер андан ордуна бир пайдалуу нерселерге үйрөткөнгө аракет кылсаңар болмок деген ойду камтып атат да. Анын сөзүчө силер азыркы учурда ошо Кыргызстанда балдардын өтө көбү уюлдук телефондор менен отургандыктан 10-20 жыл аралыгында бул зарылчылык сөзсүз түрдө туулат. Көз оорусу сөзсүз түрдө, балдардын көзүнүн начарлоосу сөзсүз түрдө өзүңөр күбө болосуңар деген нерсени айтты да. Бул мени аябай өкүндүрдү албетте. Эң туура айтыптыр. Бала пассивдүү да болуп калат экен да. Анткени ага бир нерсени издеп дагы кереги жок, тандап дагы кереги жок, чечим кабыл алып деле кереги жок. Анткени ал кнопканы эле басып койсо баары даяр. Анын мындай көңүлү ача турган нерселердин баардыгы даяр. Ошо мобилдик телефондун ичинде жана биз айткандай аялдар деле дүкөнгө барып деле кереги жок. Телефондон карап эле заказ берип коюп, телефон чалып койсо эле болду, алып келип берет үйгө. Балдарга дагы ушул пассивдүү болуп калат экен да. Балдарчы мындайча айтканда тегерек чети менен ойногусу келбей, сыртка чыккысы келбей бала, анан бала дагы көз каранды болуп калат экен. Ошо уюлдук телефон менен дос болгон балдар башка балдар менен дос мамилени курууга кыйын болуп калат экен. Балдарга эшикке сейилдеп келүү же футбол ойноо десе кызыксыз болуп калат. Мурда мисалы үчүн биздин кичинекей балдарыбыз, биз конокко барабыз, ким биз менен баратса мен да барайынчы деп ээрчичи эле. Бирок бүгүнкү күндө биз конокко баратабыз, биз менен 1-2 бала барса болот, ким барат десек жок баары үйдө калат. Бизге үйдө калган кызыктуураак деп мындай көп баргысы келишпейт. Көчөдөн карап көрсөң, көчөдө ойноп жүргөн эле балдар азайып калды.
Мен бир жылдары бир Германияга барып калгам, бирок бизде дагы азыр көчөдөн балдарды көрөсүң, бирок ал жактан такыр эле көчөдөн эч бир ойноп жүргөн балдарды көрбөйт экенсиң. Анан конокко үйүнө барып калсаң, баарында колунда телефон бар, телефонду кармалап отургандарын көрөсүң да. Анан ошо билинбей эле көз каранды болуп калат экен ошол уюлдук телефондорго. Өспүрүмдөрдөн болсо эске тутуму, мындай память деп коет орусча, эске тутумусунун начарлашына да алып келет. Өзүнө баа берүүсү дагы төмөндөйт. Анткени соц тармактардан башкалардын сонун бир түшкөн сүрөттөрүн карап, өзүн салыштырып, анан көбүнчө мен бул кыздай боло албайм деп мындай өзүнө баа берүүсү дагы төмөндөйт экен да. Көбүнчө бул нерсе кыздар арасында болот. Жана дагы соц сеттерден көз каранды болуп калышат, анткени алар коомдон өздөрүн далилдегенден коркушат да. Өспүрүмдөрдө кездешет көбүнчөчү. Өздөрүн далилдей алышпай, бирок соц тармактардан бири-бирине жакшы жазып, сонун лайктарды алат ал жактан. Бирдеке пост жазып койсо, аларга сонун лайктарды алганда кадимкидей ошол нерсеге көз каранды болуп калат, өзүнүн баа берүүсүчү. Алар лайк басса өзүнүн баа берүүсү төмөндөп, ал эми башкаларга көбүрөөк лайк басып, баага көбүрөөк лайк баспай койсо, анда өзүнүн баа берүүсү дагы төмөндөп, ошол нерсе аркылуу өзүнүн баа берүүсү мындайча айтканда төмөн, ылдый боло берет да. Ошол Өзүнүн басында баштайт, адам катары өзүнүн инсандыгын жогото баштайт экен да, баламдача айтканда. Мен булардай эмесмин, мен төмөнмүн дегенде. Бул демек мындай бир келечекти камтый турган маселе. Баланын ошол учурдагы баягы өзүнө төмөн баа берип атса, анын келечегине да таасир этиши мүмкүн да бул. Сөзсүз түрдө. Өспүрүмдөр мындайча айтканда виртуалдуу жашоого көнүп алып, реалдуу жашоого кызыгы жоголуп калат. Мисалы үчүн китеп окуу, сейилдеп келүү, сүрөт тартуу, бул нерселердин баары аларга кызыксыз болуп калат. Эгерде бир нече убакыт уюлдук телефонду колдонбосо, анда ачууланышат, кыжырданышат. Бул дагы көз карандылыктын бирден бир эмеси да, белгиси. Анан баланын семиришине да алып келет. Анткени бала физикалык жактан кыймылдабай эле бир орунда отура берип эле ошол уюлдук телефон менен отура берет, же болбосо компьютердин, телевизордун алдында отура бергендиктен. А бала болсо өзүнүн жашына жараша салмак кошушу керек. Эгер салмагы чоңоюп кеткен балдардын анда ден соолугуна сөзсүз түрдө зыян алып келет. Сөзсүз түрдө давлениясы көтөрүлөт, көптөгөн ден соолугуна зыян алып келүүчү нерселерге дуушар болот. Анан уйкусуздук болушуна да алып келет да уюлдук телефон. Көбүнчө көрүп калабыз го, караңгы бөлмөгө, мен деле көрүп калам, кээ бирде бөлмөнү ачсам, кызым кээ бирде же балдарыбыз ушинтип караңгы бөлмөдө уюлдук телефон кармап жатканда, мындайча айтканда бир нур чачырап аткан, жарык болуп турат. Жарык болуп турган. Ошол телефондон чыккан нур, бул деген жанагы көбүнчө көк нур дагы аябай зыян экен да. Көрсө, бул ушул телефондон чыккан нур мелатонин гормонун бөлүп чыгарышына терс таасирин тийгизет. А мелатонин гормону болсо уйкунун гормону дейбиз. Эгер мелатонин гормону болбосо, анда уйкусуз болот, кыйналат бала, уктай албай. Анан ошол мелатонин гормонун бөлүп чыгарышына терс таасирин тийгизгендиктен көбүнчө уктай албай кыйналышат. Менин дагы ошо практикамда болгон, ошо бир бала, ошо мен акыркы күндөрү такыр эле уктай албай калдым, уйкусуз абалда болуп жүрөм. Анан сүйлөшө келсең, ооба көп учурда ошо мобилдик телефон менен көп отурат экен да, түнкү 2-3кө чейин. Анан ары уйку жок. Ошол эле эмес, ал эле эмес, депрессияга да дуушар болушат да. Эгерде уюлдук телефонду колдоно албай калса, көнүп калган бала, өспүрүм бала, өспүрүм дейбизби, же жаштар болобу, кичинекей балдар болобу, тынчсызданып башташат. Жана көп убакытты телефонго мындай короткондугу үчүн дагы, мисалы үчүн көп учурда биз телефонду карап отуруп, анан тамак жасайбыз деп унутуп калабыз, көп учурда. Ошондой эле өспүрүмдөр дагы ошо өздөрүнүн иштерин кылбай калса, күнүмдүк иш аракети жаза албай калган үчүн дагы өзүн жемелейт дагы, бул дагы депрессияга алып келет да. Стив Джобс деген Apple корпорациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири өзүнүн балдарына мектеп куракка чейин уюлдук телефонду такыр карматкан эмес экен. Анан мен дагы бир убакта жакында психолог киши менен тааныштым. Ал аябай мындай көп тажрыйбалуу психолог экен да. Сүйлөшүп келсем, аябай жакты мага анын адамдар менен иштешкени. Анан ал мындай деди да: мен балдарыма такыр телефон карматпайм дейт. Уюлдук телефон карматпайм деди. Анан мен таң калдым, балдарыңыз бул нерсеге кандай карайт?
кантип карматпайсыз десем, ал мен таптакыр эле карматпай койбойм деди. Мисалы үчүн мен балдарым менен балдарынын өзүнүн убактысы бар дейт. Мен бул жөнүндө балдарым менен ар бири менен отуруп алып сүйлөшкөм. Алар билет мобилдик телефон канчалык зыян экенин. Бирок мобилдик телефон кармай турган өзүнүн убагы бар деди. Алардын өздөрүнүн, мисалы үчүн биз менен барып сейилдеп келе турган убагы бар, биз менен ойной турган убагы бар, биз отуруп алып алар менен китеп окуй турган убагыбыз бар, алардын үй жыйнай турган өзүнүн убагы бар, китеп окуп сейилдеп келе турган убагы бар, анан жана сабак окуй турган убагы бар, анан мобилдик телефонду кармай турган дагы өзүнүн убагы бар деди. Демек алар күн тартибин бөлүп коюшкан, Ооба. Мынчадан мынчага чейин бул иштер кылынат деген сыяктуу. Ооба, мага аябай жакты. Балдарына мындайча айтканда, көз жазымда калтырбай эле балдары менен балдарына көңүл бөлөт деген нерсени көрдүм да. Бул нерседен ал мен балдарыма көңүл бөлөм деп деле айткан жок, бирок анын сөзүнөн эле мен балдарына канчалык маани берип, балдарынын ден соолугу ага канчалык баалуу экенин мен аябай баамдадым да ошол адамдан. Ал адам болсо мындай дейт да, алар өз убактыларын билишет деген жакты да, балдарым өз убактыларын билишет. Анан мектептен дагы көп учурда мындай шылдыңдаган да учурлар болду деди да, башка балдар. Биздин балдарды мына силер деген калып калгансыңар, орусча айтканда отсталый дешип, ушундай шылдыңдашыптыр да. Анан ошол шылдыңдаганда дагы мен сүйлөшүп аттым дейт. Мейли алар билбестиктен кылып атышат. Бирок кийин ошол нерсени билгендиктен силер мага рахмат айтасыңар кийин. Бул силердин ден соолугуңар үчүн дегендиктен азыр балдар шылдыңдаса дагы алардын өзүнө баа берүүсү төмөн түшпөйт деди. Алар анткени билишет деди. Алар шылдыңдап атат, алар билбестиктен шылдыңдап атат. А бирок мен билем деп балам ушундай азыр позицияда дейт да. Мен билем, мен туура жолдомун деп, баласынын туура жолдо экенин билет экен. Анан ушул нерсе мага аябай жакты да. Ошол азыркы учурда мына балдар жазгы каникулга чыгышты, Нооруз майрамынан бери, эми апрелдин 1-2-сине чейин балдар мектепте окуйт, демек үйдө отурушат. Айыл жерлеринде түшүнүктүү, айыл жерлеринде балдар эшикке чыгышат, мал барлар мисалы үчүн айылда мал делегенге жардам беришет, кол кабыш кылышат, убактылары болот, кичине эшикке чыгып басып келет дегендей. Шаар жерлеринде, айрыкча этаж үйлөрдө жашаган балдар деги эле эч нерсе менен алек болбой калат экен мындай учурлардачы. Эгерде ата энеси жумушта болсо, анда андан бешбетер да. Канчалык тыюу салып, көрбө, телефонду кармаба, көзүңө зыян болуп атпайбы, тиги бу деп жөн эле сөз жүзүндө айткан менен чындыгында көп натыйжа бербейт. Таптакыр эле тыюу салып телефонду алып алганга дагы бул деле оң натыйжа бербейт экен да. Негизи баары бир биз таптакыр эле тыюу салып койгондо дагы тескерисинче эффект болот экен да. Мындай учурда бала деген баары бир кандайдыр бир болсо, кандайдыр бир жол менен болсо дагы өзүн кызыктырган ошол предметке жеткенге аракет кылат дагы. Бул ата эне байкабай турган учурда, ата эне көрбөй турган учурда кылынып калышы мүмкүн экен. Мисалы үчүн досторунукуна барып, анан ал жактан эмнени көрүп атат белгисиз, эмнени ойноп атат белгисиз. Ошондуктан муну бир баягы орустар айткандай запретный плод сладок дегендей кылбай болсо колдонушуң керек деп, бирок убактысын ченеп, жогоруда сиз айткандай балага ойной турган, өзү менен чогуу ата эне сөзсүз катышып, убакыт бөлүп дегендей. Кээде тескерисинче биз ата энелер өзүбүз туура эмес кылып атпайбызбы? Жанагы мен алып ары отура турчу, айланайын, тиги кулак мээмди жебей, мен анстире жумуштан чарчап келдим деген сыяктуу. Тескерисинче сурабай турган жерден балага телефонду карматып коет го. Башка нерсени сурап атса, мисалы үчүн кел ойнойлучу же болбосо кел сүйлөшөлүчү деп, бала мисалы үчүн эшикке чыгып келеличи, сейилдеп келеличи деген нерсени сунуш кылып атса, жок, мен кармай турчу, мен чарчадым, мен мондан бир нерсе көрө турчу деп ата энелер өздөрү берип койгон учурлар да болот деп ойлойм да. Ошондуктан бул нерсени эске алып, күн тартибин түзүп алуу жөнүндө өзгөчө маани берсек деп ойлоп атам. Себеби кечээ биз мындай бир ошо Нооруздан кийин, кечээ баягы иш күнү эмес болбодубу? Ошондо биз тааныштарыбыздын, досторубуздун болуп, баарыбыз чогулуп, балдарыбызды сейилге чыгарып келдик, пикникке чыгарып келдик, мындайча айтканда жаратылышка. Балдардын эми кубанганын сурабаңыз. Ушундай бир мындай алар деле өздөрү тажап калгандай сезилди да магачы. Мен андан мурунку күнү атайын отуруп алып, балдар менен жаратылышта кандай оюндарды ойносо болот деп интернеттен издеп, баарысын жазып алып, балдар көбүрөөк кыймыл кылып, чуркап ойнош үчүн
жазып алып ошол оюндардын баарысын ойноттук балдарды. Болгон көңүлүбүздү балдарга бурдук. Кээде мындай болот го, ата энелер ооба балдары менен чогуу жаратылышка чыгат, бирок өздөрү кайра эле телефон алып бар ойногула деп эле койгон сыяктуучу. Биз да телефондорду чөнтөккө салдык. Мен баягы оюндардын эрежелеринин баарысын кагазга жазып алганмын. Анан балдарга арнап атайын чакан приздерди дагы, белектерди дагы алып койдук. Анан мына оюндарды катышып бүткөндөн кийин мына могул белектерди аласыңар. Ким жеңүүчү болсо баарыңарга белектер бар деп кызыктырып дагы койдук. Балдар ушундай чуркап баягы байгелерди алыш үчүн аракет кылышып, чындап эле ойношту. Көрсө болот экен, балдарды бир нерсеге кызыктырсачы, чогуу аракет кылып бир жакшы нерселерди колдонсо болот экен. Кыймыл аракет чуркатып, ойнотуп бул болот экен. Биздин баягы досторубуз дагы ушул аянбай баарыбыз сүйлөшкөнбүз да, балдарыбызды ушул жок дегенде бир күн болсо да алаксыталы. Каникул учурунда телефон чукуп эле отурушпасын. Биз ушул бош күнүбүздү атайын ушуларга жумшайлы. Келгиле ойнойлу баарыбыз, өзүбүз кошулуп ойнойлу, чуркайлы десек баардыгы макул болушту. Ата энелер кошо чыгып ойнодук балдарыбыз менен. Бүгүн чарчап, кадимкидей өзүбүз чарчап калыптырбыз, бирок ушундай кубанычтуу мүнөттөр болду да. Балдарыбыз өзүбүз чарчап баспай калыптырбыз да. Ооба, ачка болушуп, балдарыбыз талаадан баягы алып барган тамактарыбызды жеп, ушундай эми ойнойбуз дешип чуркап, ушундай көңүлдүү, маанай болду. Аябай жакшы, позитив болду. Балдар менен көрсө, балдар менен алек болгон, балдар менен ойногон аябай жакшы экен. Мен да өзүм да күбө болдум да. Мен өзүмдүн бир эле уулум бар, бирок көп балалуулардын балдары да барды да. Кичинекей балдар алардын ойногондорун көрүп өзүңчө эле кубанат экенсиң да. Бир мындай бир топ убакытка жашарып калгандай сездим өзүмдүчү. Анан айтып атпайбы жолдо келатып. Балдардын жан дүйнөсү кандай сонун. Балдар менен ойногон ушунчалык кубанычтуу турбайбы дедим да. Тим эле бала менен кошо бала болдук чындыгындачы. Чуркаш керек болгон жерден чуркадык, тоголонуш керек болгон жерден тоголондук дегендей. Анан ушундай бир нерсени балдар үчүн бөлүш керек экен. Ошондой бүгүн эле Айселе баса албай калгандай сен. Ооба, мен ушул бир аз белимди оорутуп алганыма байланыштуу мага көп баягы туруп басып жүрүүгө, чуркап жүрүүгө болбойт экен. Ошентсе дагы балдар үчүн кайыл болуп ойнодук, бир аз чарчадык, бирок кубанычтуу чарчоо болду да. Балдар бул нерсени сөзсүз түрдө сезет. Сен балдар менен ойногондо, балдар ошондо мындай сүйүү тили, мындайча айтканда балдардын кандайча айтсам, толтурулат деп айтсам болот, чөйчөгү, сүйүү чөйчөгү. Андан дагы мындай дейт бир кыз, ошол курбуларыбыздын кызы айтат. Аселе эже, эми дагы алдыда күндөр бар го дейт да. Эми дагы бир жака алып барып келиңизчи депчи. Бул менин идеям болчу да, негизи достор арасында. Анан эми каяка алып барып келесиз деп атпайбы. Анан айттым, эми буюрса ата энелер сүйлөшүп көлгө барып келебиз. Көлгө эл жок учурда барып көлдүн жээгинде сейилдеп, кызыктуу жерлерди көрүп, тоолорго чыгып, ушундай аракет кылабыз сөзсүз десем, кубанган болунча калышты. Анан буюрса жакында мына 6-күнү бош болобуз, ошол күнү кыздар менен чогулуп пирог жасай турган болдук да. Пирог жасайбыз, чогулуп, анан ошону баягы өздөрүңөр жасайсыңар, мага жардам бересиңер, мен көрсөтүп берип турам, силер жасайсыңар десем аябай кубанып ошол күндү күтүп атышат да. Балдарга мындай аз мас эле көңүл буруп коюу жетиштүү экен. Бир аз эле кыйналып коюу жетиштүү экен. Анан жок, ары отура турчу, кулак мээримди жебей деген деп калтырсак өзүбүзгө дагы, балдардын маанайына дагы, ден соолугуна дагы, келечегине дагы. Бул күндөр мисалы үчүн мен ойлойм, алардын эсинде көпкө калат болуш керек депчи. Могу кубанычтуу бир эле күн алардын эсинде көпкө калат да. Жакшы таасири менен көпкө калат. Албетте бир аз түйшүктөнүүнү, ата эне катары чарчоону талап кылат экен. Ошентсе дагы бирок менимче бул баланын эсинде көпкө калат. Кичинекей балдар айтат го баягы. Билесизби, баягында биз мисалы үчүн телефонду карматып отургузуп койгонун билесизби? Ошондо мен моуну көрдүм деп айтпайт болуш керек балдар эч качан. Билесизби, баягы биз менен чогуу барып ойногонуңар, ошондо мындай болгондор деп эскерет деп ойлойм да. Ошондуктан ар бир энени сунуш кылгым келет, чакыра кетким келет. Ушул балдардын көңүл ачуусуна дагы, ушу гаджеттерден алыс болуп, бир күн болсо дагы көңүл ачуусуна, мындай жаратылыш менен байланышуусуна мүмкүнчүлүк түзсөк деп. Анан өсүп келе жаткан балдардын денеси өсүп өрчүп келатат да, балдарчы өнүгүп келатат. Анан ошол мобилдик телефонду кармаган балдар өсүп өнүгүүдөн, анан физиология жагынан дагы артта калышат да көбүнчө. 6-7 жаштагы балдардын сөз байлыгы калыптанбай калат. Бир 3 жаштагы кыздын апасы кызына iPad сатып берип коет дагы. Анан кызына ал жерден пайдалуу оюндарды көчүрүп берет экен да. Анан ал жерден кыз 3 бурчтукту, 4 бурчтукту, тегеректи өзүнчө ордуна жылдырып,
анан ошентип ойночу экен да. Анан апасы болсо аябай сыймыктанчу экен. Мына кызымдын тили чыга электе эле кызым формаларды билип калды, өңдөрдү билип калды, айырмалап билип калды деп аябай сыймыктанчу экен да кызы менен. А бирок кийин психологко барганда психолог мындай сунуш кылат да: кызыңызга реалдуу жашоодо 3 бурчтукту, 4 бурчтукту тегеректи берип көрүңүзчү дейт. Анан ошентип берип көргөндө кыздын колу кармай албай коет да, ошол 3 бурчтукту дагы, 4 бурчтукту дагы. Анткени бул кыздын мындайча айтканда бул кызда буюмдарды мейкиндикте кабыл алуусу өрчүгөн эмес да. Мына ушул жактан дагы моторика жактан көйгөй болот. Кыз ошол буюм андан мындай канчалык алыс жакта жайгашканын да баамдай алган эмес да. Же болбосо ал форманы өз алдынча алып аны ордуна кое алган эмес. Бала канчалык манжалар менен көп иштесе ошончолук жакшы сүйлөгөнгө шарт түзүлөт да, сүйлөө речи өнүктүрүлөт да. Манжалар иштегенде мелкая моторика деп коет эмеспи? Мисалы үчүн пластилин кармап ойногондо же болбосо кайчы кыркып, сүрөт тартканда бала манжалары менен иштейт. Анан бул нерселер болсо баланын сүйлөө речин өнүктүрөт. Японияда болсо оригами деп аябай өрчүгөн го оригами. Мен ойлойм, Япония эмне үчүн ушундай деңгээлге жеткен деп мындай ушул дагы бирден бир себеби деп ойлоп кетем да. Анткени оригами ал жакта аябай басым коюшат оригамиге. Анан бул манжалар кээ бирде манжаларды жөн эле укалап дагы массаж кылып мынтип өнүктүрсө болот да, бул манжаларды, манжанын учтарын дагы. Анан бала качан жанагынтип оригами деп коет го, кагаздан бир нерселер жасап күчүктү жасайт, же болбосо дагы бирдекени жасап атканда геометриялык жактан да өнүгөт, баланын концентрациясы, бирдеке көңүл бөлүү жагынан дагы көп жагынан өнүгөт бала. Анан манжалары менен сөзсүз түрдө канча бир жашта мен бир жылдары садикте иштеп калгам. Ошол садикте иштегенде биз аябай аракет кылчубуз балдар менен ошентип манжалары менен көп иштегенге. Ошо манжалары менен көп иштегенде бала кадимкидей өнүгөт. Манжасы менен иштеген, ошентип машыккан балдар менен машыкпаган эле жөн эле отурган балдарды салыштырып көргөндө алардын IQ-су өйдөрөөк болот да, ошо машыккан балдардын. Анан балдар менен көп учурда биз сотканы карматып коюш оңоюраак, мынтип сотканы карматып коебуз дагы, анан өзүбүз тияка жумуштарыбызды бүтүрүп, же болбосо ушинтип жүрө берген бизге оңоюраак. Бирок сотка менен отурган балдардын манжаларынын ички булчуңдары да өнүкпөй калат дагы. 6-7 жаштагы 1-класстагы балдар үчүн калем сапты кармаш өтө кыйын болуп калат. Же болбосо жазып атканда дагы кол жазмасы дагы мындай сулуу эмес болуп алар өтө кыйналышат да. Көпкө соткада отурган балдар дагы жана айтып кеткендей семирип кетүү коркунучу дагы туулат да. Анткени физикалык жактан кыймылдабай отура берет дедик. Эгерде убагы менен жана биз сотканы туура колдонсок, анда телефондор, уюлдук телефон бизге пайда алып келет. Көп нерсени үйрөнсөк болот. Мисалы үчүн эле бир үй бүлө жанагындай азыр чоң гүлдөрдү жазып атышат го колдору менен, тим эле сонун кылып. Ошондой гүлдү көрүп алып, чогуу жазашып балдары менен, анан жыйынтыгын көрүп алып ата өтө кубанышкан да, кечирим сурайм. Өтө кубанышкан. Анан ошондой эле балдарыбыз менен бир пайдалуу нерселерди көрүп, уюлдук телефондон мисалы үчүн пайдасын көрсөк болот. Бирок убагы менен биз айтып кеттик жогоруда. Эгерде көпкө чейин колдонсо, анда бизде чоңдордо дагы мээде шишик пайда болот. Тканьдар, мээдеги тканьдар ысып кетет. Балдардын болсо 7 сааттан ашык кармаса, анда мээсинин кабыгы жукарып кетет, эрте эле жукарып кетет. Бул мээсинин кабыгы жукарат, бирок картайганда жукарыш керек. Бирок балдар ошентип көпкө отургандыктан балдардын мээси эрте эле жукарып кетишине алып келет. Анан эми балдарыбызга такыр эле уюлдук телефонду, планшеттерди бербей коюшубуз керекпи деген суроо туулат. Ата эне чечим чыгарса деле болот. Мисалы үчүн 5 сааттан 8 саатка чейин соткаларыбызды коебуз дагы сүйлөшөбүз, же болбосо ойнойбуз, чогуу тамактанабыз, же болбосо жыйнайбыз, же болбосо китеп окуйбуз деп чечим чыгарып алса болот. Сүйлөшүп алса болот. Негизи сүйлөшүп алса бардыгы болот. Анан сөзсүз түрдө ата эне катышыш керек да. Эгерде ата эне алып келгиле соткаңарды деп коюп, бирок өздөрү соткаларын алып коюп, бирок өздөрү соткасы менен отурса, анда сөзсүз түрдө балдардын кыжырдануусуна алып келет. Бул нерседе жыйынтыгы аз болот сөзсүз түрдө. Бизге келген смс билдирүүлөр бар экен. Орун бере кетели. Абдан узун кылып, жакшынакай кылып жазыптыр. Кутман кечиңиздер менен Асил эже, Зульфия эже деп гүлдөрдү жөнөткөн экен. Рахмат сизге, угарман. Рахмат.
Азыркы учурдун көйгөйү балдарыбыздын гаджетке болгон көз карандылыгы ар бир ата энени тынчсыздандырат дейт. Мындай нерсеге балдарды күнөөлөй бербей, чоңдор өзүбүздөн да күнөөнү издесек дейт. Ошо менен бирге күрөшүүгө аракет кылсак. Менин көйгөйүм да ушундай. Мен балдарды колуман келишинче башка кызыктуу нерсе менен алаксытканга аракет кылам, бирок чоң атасы, чоң апасы без ограничений берип коюп жатышат. Улууларга айта да албайсың дейт. Андан көрө эшикке чыгып ойноп, таза аба менен дем алып, 5-10 мүнөт болсо да китеп окушса пайда болмок. Айрыкча айыл жергесинде ушул маселе. Кошумча окуудан тышкары иримдер жок дейт. Садик көп айылдарда жокко эсе. Ата энелерге, чоң ата апаларга учурдан пайдаланып, азыртадан баштап балдарга көңүл буруп, келечегине түз жол көргөзүп, фундаментин бекем курганга жардам берсек болмок. Рахмат деп Мээрим деген угарманыбыз жазыптыр. Жумуш табылат, акча табылат, бирок баланын ден соолугу, тарбиясын азыркыдан баштасак кеч боло электе. Жакшы адам тарбиялоо ар бир ата эненин милдети деп билер элем деген билдирүүсүн калтырган экен. Сизге чоң рахмат. Дагы токтолобуз СМС билдирүүңүзгө. Саламатсыздарбы? Мен телефонумду жумуш үстүндө аудио китептер тууралуу маалымат угам дейт. 1 сааттык же 30 мүнөттүк уктурууларды угам. Балдарым оюн ойнойт, бирок оюну үйлөрдү куруп, бакча отургузуп, ичин жасалгалап сыяктуу экен. Карасам ал оюнга макул болуп берем. 1 саат же 30 мүнөт убакыт берем. Кызыбыз тамак аш салаттарды карайт телефондон дейт. Алаксытыш үчүн телефондон балдарымды өзүм оюн уюштурам дейт. Асил айым, оюңуздан бөлүшүңүз. Жакында планда отурам, тойго чыгып келебиз балдар менен дейт. 889 номери менен бүткөн абоненттен келген билдирүүдө. Ооба, биз жогоруда токтоло кеттик. Ушул тойго чыгып келебиз деген өзгөчө жакты. Мага чындап эле биз жаратылыш менен тыгыз байланышканда, же болбосо тоого чыгабызбы, көлгө түшөбүзбү, айрыкча тоо кыргыз элине өтө жакын го, кыргыздарга. Тоого чыгып бийиктиктен айлананы караганда адам мындай башкача бир сезимдерге дуушар болот. Айланадан алыс жактагы тоолорду көрөсүң, айылыңды бийиктен көрөсүң, адырларды көрөсүң, жаныбарларды бийик жерден көрөсүң дегендей. Ошонун өзү адамга бир башкача сезимдерди жаратат да. Мен ишенем ушундай эле ар бир эле адамда ушундай болот болуш керек деп. Мен өзүмдө да ушундай болот. Мен бала кезимден эле мындай тоонун түбүндөгү айылда чоңойгом, тоонун түбүндөгү айылда туулуп өскөм дегендей. Тоо мен үчүн бир мындай эмне деп коет, бир тоо менин жашоомдун бир бөлүгү да. Тоону мен дайыма эңсейм, тоого дайыма чыккым келет. Тоодогу ар бир гүл, ар бир өсүмдүк, ар бир жаныбар, таш болобу, бала чагымдан эле мен ошонун баарысына кызыгам. Ошол мен бүтүндөй жашоомо бир таасир эткен, бүтүндөй жашоомду коштоп жүргөн бир жакшы сезимдерди тартуу кылган нерсе ошол тоо болуп калды да. Ошондуктан бул жакшы пикириңизге мен дагы кошулам. Балдарды сөзсүз түрдө тоого алып барып келиңиз. Көбүрөөк жаратылыш менен байланыштырыңыз. Анан 10-15 мүнөт болсо да, 5-10 мүнөт болсо да китеп окушса пайдалуу болмок деп аткан угарманыбызга мен дагы кошулам. Туура сөзсүз түрдө бул үчүн балдарды китеп оку деп отургузуп коюш көп оң натыйжа бербейт. Балдар менен чогуу отуруп окуп, кел ушул жакшынакай китептерди таап алып, балдар үчүн кел экөөбүз чогуу окуйлу. Мындан буга чейин мен окуйн, анан буга чейин сен оку, анан ойлорубузду ортого салабыз. Эмне түшүндүк, бул жерде эмне жөнүндө айтылып атат деген сыяктуу маселелерди ортого салып, балдарды китеп окууга өзүбүз кызыктырышыбыз керек. Кызыктырсак баягы эффектиси, натыйжасы жакшыраак болот деген оюмду айткым келет. Рахмат сиздерге, ардактуу угармандар. Биз менен оюңуздарды бөлүшүп жатканыңыздарга. Биз бүгүн гаджеттер тууралуу, дагы бир жолу гаджеттер тууралуу деген теманын айланасында сөз кылып атабыз. Ушул гаджеттердин пайдасы жана зыяны жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошондуктан биз менен болуп, ушул биздин толкундан алыстабай байланышка чыга берсеңиздер болот. Кээ бир үй бүлөлөр мисалы үчүн бир күндү белгилеп алышып, анан ошол күнү сотка кармабайбыз деген да үй бүлөлөр бар экен да. Мага аябай жакты ошол. Мынтип сүйлөшүп алышат экен. Бир күн сотка кармабайбыз дагы, бүгүн могул нерсени кылабыз деп сен айткандай, силер тоого чыгып кеттиңер. Биз бул күндү жаратуучуга арнайбыз дегендер да бар экен. Бири-бирибизге арнайбыз деген нерсе мага аябай жакты. Анан карап көрсөк, 6 жаштан 10 канча бир жашка чейин 10 мүнөттөн ашык сотканы кармаганга сунушталбайт да. 6 жаштан 7 жашка чейин 10 мүнөттөн ашык сот сунушталбайт. Анан оюндар дагы жашына жараша болушу керек.
баланын психикасын жаралабаш үчүн 6 жаштан өйдө балдарга жарым саатка чейин сунушталат да. Мисалы үчүн 7 жаштан өйдө 10 жашка чейин деп коелу. Ал эми өспүрүмдөргө 1,5 жаштан 2 саатка чейин кармаса болот. Сотка менен отурса болот. Эгерде сабактары көп болсо андан азыраак убакыт талап кылынат, берип койсо болот сотканы кармаганга. Жана тамак ичип жатканда сотка кармаган аябай терс таасирин тийгизет. Анткени тамак ичип жатканда негизи биз тамак менен алек болушубуз керек экен. Тамактын даамын сезип жеш керек экен да. Көп учурда ошо телефонду кармап алып тамак жегенде кандай тамак жегениңди да даамын да сезбей калат экенсиң. Бул нерсе дагы ден соолукка зыян экен. Тамак жеп атканда кандай сонун тамак деп ошол тамактын даамын тамшанып жегенде дагы бул дагы ашказанга, ден соолукка аябай пайдалуу экен. Ушул жерден мен кошумчалай кете турган нерсем бар. Менин иним бар деп айтып калам дайыма эле. Ошонун кичинекей балдары бар, 4 бала, уда, ортодо эгиздери бар. Анан чоң энеси айтат да, менин жеңем айтат, бул балдарга маңдайына телефонду коюп туруп оозуна эмне сала берсең жей берет экен дейт. Анан тамак жедире албайбыз го азыркы учурда балдаргачы. Жебей, тамак муну жебейм, аны жебейм, тигини жейм деп эле балдар ушундай го көбүнчөсүн азыркы учурда. Билбейм, айыл жерлеринде баягы эшикте чуркап, мал тейлешип дегендей ойноп жүргөн балдардын курсагы батыраак ачып, батыраак балким тамак жакшылап жеп алат. Бирок шаар жеринде балдар өзгөчө ушун тигини жейм, муну жейм, анын үстүнө азыр көп таттуулар көп болгондугу үчүн дүйнөдө да болду, дүкөндө шоколаддын, таттуулардын түрү, мороженойлардын түрү, кириешки, чипсы жегенден эле тамак жегиси келбей калат да. Мына ошондой болгондуктан баланын табити, тамакка болгон табити дагы бузулат экен. Баланын эмнени жакшы көрөрүн деле чынында билбей калат экенсиң. Дагы ошондой зыяндуу нерселерге көнүп ала турган болсо, ал ошону гана жеп башканы жебей коет экен. Мына ушундай шартта анан аргасыз болушуп, мына кел муну карачы, мына могу мультфильм деп туруп анан кийин оозуна баланы сала берген. Аны айтат да, тамак жебейт, анан астына ошол телефонду коюп оозуна эмне берсең жей берет экен. Тойгонун да билбей, аягында ичи ооруп калат дейт да. Анан ушул нерсеге баягы көндүрбөш керек экен баланы. Андан көрөк мейли бир нече убакытка баягы ачка коюп коюпчу. Ачка коюп койгондо сөзсүз ал бир маалда тамакка муктаж экенин сезет. Ошондо баягы жакшынакай даярдалган тамакты берип да, сөзсүз түрдө астына телефонду коюп койбой. Мындан сөзсүз түрдө балдарды баягы мындай адвокат этиш керек деген ойду айткым келип атат да. Эми бул туура эмес да. Эмне берсең жей берип, чында сиз айткандай, же даамын билбей, же эмне жеп атканын билбей. Мисалы үчүн кээ бир балдар эт жебейм дейт дагы, телефонду маңдайына коюп койсо, этти эмне кылып жеп салганын өздөрү билбей калат. Бул деген бул туура эмес да, бул адамга тиешелүү сапат эмес да. Адам сөзсүз түрдө өзүнүн табитине жараша, өзүнө пайдалуу боло турган, сиз айткандай даамын билип, тамшанып, ошол рахаттанып жеш керек да тамакты. Ошондуктан мындай ыкманы колдонбоону сунуш кылгым келет. Мындай ыкмасыз эле жашап, мындай ыкмасыз эле баягы балдарды тамактандырып келгенбиз дегендей анан шылтоо катары колдонбой мунсуз тамак жебейт дебей, башкача бир ыкмаларды колдонгонго аракет кылып көрүшүбүз керек экен. Андан сырткары балдарга көбүрөөк баягы сүрөт тартканга карандаш берип, колуна фломастер берип, өзүнүн курагына ылайыктуу нерселерди баягы түздөн түз мындай кызыктырып, мышцаларын баягы булчуңдарын, жанагы сиз айтып аткан майда моторикасын иштете турган нерселерди, манжаларын өнүктүрө турган нерселерди өзүбүз карматып берип, кошо тартып, мисалы үчүн сүрөт тартканды тарткысы келбесе өзүбүз тартып көрсөтүп, алаксытып аракет кылышы кызыктырганга болушунчачы. Биз болсо, ой бул карабайт, биз кээде сыймыктанып да алабыз го. Ушу кичинекей болуп алып телефонду эме кылып билип алганын карасаң депчи. Биз аны менен сыймыктанбай, тескерисинче бул нерсе бизди мындай өкүндүрүшү керек деп ойлойм. Ошол балабыз сүрөт тартканды билбесе, тамак эмне жеп атканын билбей, жанагындай кылып ушунчалык деңгээлде көз каранды болуп калса, биз анда ага сыймыктангандын ордуна токтотушубуз керек бул маселени деп ойлойм да. Балдардын тилин кээ бирде ошол уюлдук телефонду көп кармап отурган балдардын тили дагы кеч чыгат экен. Кичинекей сүйлөөнү билбей калышат. Алар ошону менен эле алек болуп отуруп сүрөт тартканды, жанагы кайчы менен кескенди, бир нерсени пластилин менен жасаганды бияка кой. Ал сөз байлыгы, сүйлөөсү начар болуп калат экен. Сөздөрдү билбей калат экен. Айлана чөйрөгө болгон кызыгуусу жоголот экен. Бүт дүйнөсү болгон, бүт көңүлү ошол
гаджеттерге, телефонго, анын ичинде болуп аткан нерселерге бурулуп өтө мындайча айтканда психикалык жактан кулга айланып калган сыяктуу болуп калат да. Ошондуктан бул мен добулбас катары ушу кагып эле айтышыбыз керек деп ойлойм да. Бул нерсени добулбас катары ар бир ата эне кагышыбыз керек балдарыбызга карата. Бул туура эмес дегендей. Өзүбүз да ошол нерседен чыгып, өзүбүз да ошол нерседен кулдуктан бошонуп, мындайча айтканда, олуттуу айтканда, гаджеттердин кулчулугунан бошонуп, мында реалдуу жашоого өтө турган мезгил келди деп ойлойм. Биз кичинекей кезибизде баягы апаларыбыз эмнеге ылай менен ойноп атсак деле уруксат берип коюшчу го. Мейли деп ылай менен биздин айылыбызда ушу бала чакта мен жашаган үйдүн жанында суу акчу дайыма. Суунун жээгин баягы баткак болчу да. Ошол жерге барып баткактан бир нерселер жасап, кичинекей кирпичтерди куюп ойногону жакшы көрчүмүн. Бирок апам ошону урушчу эмес да. Анткени билет да анын баардыгы пайдалуу да. Анан кийин көрсө ошолор билген экен. Анан жанагы таш, 5 таш деген оюн бар го, кичинекей тоголок 5 ташты. Ошону ойногондо апам өзү үйрөткөн да. Бул аябай жакшы депчи. Анан азыркы баланын бир 5 таш ойногонун көрбөйм мен. Анан кечээ деген экенин да билбейм. Кечээкү кыздар жанагы пирог жасайбыз деп атпаймынбы? Ошолордун кыздардын апасына айтып атпаймынбы? Ошол 5 ташты бала кезде ойночу элек го биз. Келгиле кыздарга ошол 5 ташты үйрөтөлү десем. Эгер чогуу отуруп силер ойносоңор, анда сөзсүз түрдө ойнойт болуш керек кызым. Ооба да. Анан аябай таң калышты да, чын эле ошол оюн бар эмес беле деп коет да. Анан ошол кичинекей мен баягы ылайдан куйган кирпичтерди чогултуп алып кийин үй салабыз деп байкемдер болупчу. Менден улуулары эркектер да жалаң. Анан алар үй салып берип ушинтип ойнойт элек да. Анан колуң кесилди, анан эмне болдуң, анан кармаба баткакты деп колго чаап деген сыяктуу жок. Азыр балдарыбыз ошентип мындай бир нерсе менен алек болгусу келсе, биз тескерисинче бир айылга барганда балдар ушу ылай менен ойногусу келсе же кум менен ойногусу келсе, кир деп атасың деген сыяктуу качырабыз го. Эми албетте колуң жуу инфекция болуп калбадыбы азыркы ал дагы маанилүү. Бирок ошол үйдөн мисалы үчүн тазасын берип, камырдан бир нерсе жасаганды үйрөтүп, балдарга ошол эле таза топуракты үйдөн мисалы үчүн алып келип алып, үйдөн ылай жасап деген сыяктуу майда моторикасын өнүктүрүү үчүн ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдонсо эмне үчүн болбосун дейм да. Аталар бир нерсе кылып атканда балдарга кошо үйрөтүп, мисалы үчүн мык кагып атабы же жыгачтан бир нерсе кесип атабы же мисалы үчүн коrodо кичинекей балдарды деле кошо ала барып, мисалы үчүн коrodо бир жумуш кылып атса, кичинекей бүгүн мен баса көрдүм, баягы этаж үйдүн тегеретесин тазалап атыптыр бир орус аял. Өзүнүн квартирасынын тушун тазалап аткан окшойт. Жанында 3 кичинекей бала жүрөт. Бир 4-5-6 жаштардагы балдар, неберелери деп ойлодум. Колдоруна кичинекей оюнчук, күрөк, тырмоокторду берип коюптур. Өзү ар жакта баягы бактардын эски бутактарын эметип, кыркып, анан тазалап, тырмап жүрөт. Тиги балдар болсо чукулап, ошо энесин туурап, чоң энесин бир нерсе кылып атышат да. Балам экөөбүз өтүп бараттык эле, аябай деп сүйүнүп калдым да ичимен. Чындап эле ушинтип алаксытса болот экен да депчи. Ал учурда мисалы үчүн мен эшикке чыгып короону тазалап келейин, силер телефон кармап отуруп тургула демекпиз да, мисалы үчүн ойлонбогон адамчы. Ал болсо кошо ала чыгып баласы менен жакшынакай, алар дагы баягы чоң иш кылып аткансып, мындай карасам эч нерсе деле кыла алышкан жок. Эми кичинекей бала эмне кыла алмак эле? Бирок ошол жаратылыш менен таанышып атат, аракет кылып атат, тырмап атат. Демек канткенде таза болоорун ал үйрөнүп атат дегендей. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдоно берсек эң жакшы. Психологияда жаратылыш аркылуу дагы дарылайт да. Жана сен айттың го, тоого чыгып деп, жанагы тоонун жанына барып эле, жанагы шамал болгондо жана бак дарактар кыймылдаганы, суунун шаркыраганы, ошонун баардыгы эле дары да адам үчүн. Туура айтасыз. Бизге бөлүнгөн убакыт болсо соңуна жакындап келатат. Урматтуу апалар, ошондуктан бүгүнкү биздин берген кеңештерибиз, сунуштарыбыз сиздерге кандайдыр бир пайда алып келген болсо абдан кубанычта болобуз. Бизге баардык учурларда азыр эле эмес, биздин берүү аяктагандан кийин деле WhatsAppка билдирүүлөрүңүздөрдү калтыра берсеңиздер болот. Биз дайыма окуп, көңүл буруп, ушу сиздерди кызыктырган, түйшөлткөн маселелерге токтолуп турганга ар дайым аракет кылмакчыбыз. Биз болсо бүгүн ошол дагы бир жолу гаджеттер тууралуу деген теманын айланасында сөз кылдык. Канчалык биз бул нерсеге бүгүнкү күндө муктаж болуп турсак дагы, телефонсуз, компьютерсиз, ошо гаджеттерсиз эч кимибиз иш кыла албай, байланыша албай, баардыгы жогу ушуга байланыштуу болуп калган күндө дагы биз балдарыбызга өзгөчө көңүл буруп, убакыт бөлүп, мүмкүн болушунча жаратылыш менен байланыштырууга, реалдуу жашоонун өзү менен байланыштырууга аракет кыла берсек деген каалоону айтып, уктуруубузду жыйынтыктагым келип турат. Ар дайым ар бир үйдө балдардын
жана ата энелердин жандуу байланышы болсун деген каалоону айткым келип турат. Ортодо ушул телефонду берип коюп, бир кандай десем, өзүбүздүн тынчтыгыбыз же болбосо эс алып алайынчы, чарчадым деген сыяктуу нерселерди кичине четке жылдыра туруп, балдар менен биргеликте кубанычтуу чарчоолорду өткөрсөк деген каалоону айткым келет. Рахмат, өтө пайдалуу болду деген билдирүүсүн калтырып атат биздин угарман. Сизге чоң рахмат. Ошондой эле Асель айым, сизди 35-теги айым элестетем, көрсө үнүбүз картайбайт экен да деген билдирүүсүн калтырыптыр. 889 номери менен бүткөн абоненттим. Рахмат, мени жашартып коюңуз. Мен 35-тен кыйла өтүп кеткен адаммын дегендей ошентсе дагы чындап эле үн картайбасын, жүрөктөр картайбасын, жан дүйнөбүз картайбасын. Жан дүйнөбүздө ар дайым жаштык, кубаныч, сүйүү, жакындарыбызга болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү, ата энеге, үй бүлөгө болгон сүйүү жашай берсин демекчимин. Эмесе сиздер менен коштошобуз, ардактуу угармандар. Бүгүн сиздер үчүн кызмат кылган мен, журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант, психолог Зульфия эжебиз жакшынакай кеңештерди берип өттү. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов кызмат кылды. Ар дайым жакшы күндөрдө жакшы маалыматтар менен, кубанычтуу маалыматтар менен угуша берели. Сак саламатта калыңыздар. Үй бүлөңүздөрдө ар дайым тынчтык боло берсин. Эмки уктуруудан үн алышканча саламатта калыңыздар.